Assalamu alaikum урматтуу KG Press kanalının көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу дыйкандар, агалар, энилер, туугандар, кыргызстандыктар, мекендештер, амансыздарбы? Биз бүгүн 15 март күнү Жалал Абад шаарынан Ош шаарын көздөй жол тартканда мына ушул Ош Бишкек трассасын же болбосо Ош Жалал Абад трассасынын жээгинде өзгөндөгү чоң мал базарга жетпей оң тарапта жайгашкан айыл чарба тетиктеринин дүкөнүнүн жанында турабыз. Бул жерде сатылып жаткан айыл чарба тетиктери боюнча бир катар маалымат берип өтөйлү. Андыктан азыр жаз мезгили, жаз жарыш, күз күрөш демекчи, жазда элдин баары эгин-тигин талаа жумуштары менен алек. Анда бул сатылып жаткан тракторлор жана пресс-подборщиктер менен бул чыгарылышта толук маалымат алабыз. Бааларын билебиз, чыгарылган жылын, ээсинин телефон номерлерин жарыялап беребиз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Бул биринчи эле турган кызыл түстөгү трактор LX 904 выпуск экен. Бул трактор 2012 жылы чыгарылган. Абалыны көрүп турасыздар. Дискаларını краситетип коюптур, ак түскө. 2012 жылы чыгарылган LX 904 выпуск. Бул трактордун баасыны 750 миң сом деп турат, ушул турушу. Эч кандай комплектациясы, кошумча соколору жок. Мына ушул турушунда 750 миң сомго сатылып турат. Андан ары ушул трактордон кийинки жайгашкан мына ушул эки жашыл түстөгү пресс-подборщиктер. Бул пресс-подборщиктер Германиядан чыгарылган. Азыр өзгөндө мына ушул жайда сатууга коюлуп турат. Бул пресс-подборщиктердин баасы 330 миң сомдон. Окончательно 330 миң сом экен. Абалы жакшы, ишке жараса болот. John Deere дейт. 346 дейт. Германский экен. Мынакей, ушул эки жашыл түстөгү пресс-подборщиктер 330 миң сомдон. Андан ары ушул пресс-подборщиктин артында турган мына ушул трактордун сокосу. Бул соко четте турган, эң акыркы турган кызыл түстөгү трактор менен кошо сатылат. Комплект деп айтсак да болот. Андан кийин эле дагы бир кызыл түстөгү пресс-подборщик сатылат деген жазуусу илинип турат. Бул кызыл түстөгү пресс-подборщиктин окончательно баасы 200 миң сом. Ээсинин телефон номерлерин көрүп алсаңыздар болот. Ушул жерден бардык айыл чарба техникалары бир адамга таандык. Ал эми мына ушул кызыл түстөгү пресс-подборщиктин жанындагы бул трактор, бул кайсы выпуск экенин айтып берейин. 504 выпуск экен. Бул трактор сатылып кетиптир уже. Бирөө сатып алды дейт ээсинин айтуусу боюнча. Ээси менен телефон аркылуу байланышканда ошентип айтты. Эң акыркы трактор бул 704 выпуск. Бул трактор Ош облустук номери менен катталып турат, каттоодо, Ош облусунда каттоодо турат. Бул трактор 704 выпуск экен. Сырткы абалы жакшы, кызыл түстө. Бул трактордун дискаларını краситетип койгон. Кыймылдаткыч жактарын көрүңүздөрчү бир. Маяккан жерлери көрүнбөйт бирок. Мына рулевой наконечник окшойт, а? Жаман чоң болот экен го. Өтө чоң болот экен бул трактор. Духу бары трактордук экен да. Мына кыймылдаткычтары. Мына ушул кызыл түстөгү 704 выпусктагы трактор сокосу менен сатылат. Бул трактордун баасы 600 миң сом. Бул трактор 2006 жылы чыгарылган. Биринчи көрсөткөн тракторубуз четтеги трактор 2012 жылы чыгарылган 750 миң сом. Ал эми бул кызыл түстөгү трактор 2006 жылы чыгарылган 600 миң сом. Эки пресс-подборщик жашыл түстөгү
пресс-подборщиктер 330 000 сомдон дейт. Анын артындагы кызыл түстөгүсү окончательно 200 000 сом. Бул тетиктердин ээсинин телефон номерлерин жазып алыңыздар. 773 менен 55 05 15 телефон номерлерине чалсаңыздар болот. Ал эми экинчи телефон номери 0558 менен 55 05 15 телефон номерлерине чалып, мына ушул айыл чарба техникаларын сатып алсаңыздар болот. Андан ары бул жерде дагы бир жарнама турат, жарыя. Тетиктер айыл чарба унааларына запчасти для сельхозтехники дейт. Мына ээсинин телефон номерлери. Тетиктерин дагы сатат окшойт. Бул жөнүндө толук маалымат билбейбиз. Эгерде тетик издеген болсоңуз, чалып байланышып көрсөңүз болот. Ориентирди жакшылап түшүнүп алыңыздар. Ориентир Өзгөн шаарынан, бул жакта Өзгөн шаары жайгашкан, Өзгөн шаарынан Жалал Абад тарапты көздөй келатканда, же болбосо Өзгөндөгү чоң мал базарга жетпестен, мына 3 көчөгө жетпестен оң тарапта жайгашкан айыл чарба тетиктер дүкөнү. Тактап айтканда, Жетиген азык түлүк дүкөнүнүн жанында жайгашкан.